Саламатсыздарбы? Кошулуп баштай бериңиздер. Бүгүн бизде абдан пайдалуу эфир болот. Кутман кеч, саламатсыздарбы? Кошулуп баштай бериңиздер. Бүгүн бизде өтө сонун эфир болот сиздер менен. Мен жакшы эле угулуп жатамбы? Бир белгисин басып койсоңуздар. Ажар Аматанаева, саламатсызбы? Кандайсыздар? Сонун. Манайым абдан сонун. Бүгүн бизге Кундуз Таштанова келет. Кундуз Таштанова келди, да. Угулуп жатат, сонун дейт. Сонун. Рахмат. Бүгүн сиздер менен 1,5 жылдан бери 2022 жылдын апрель айынан баштап Кундуз Таштанова менен биз продюсерликте чогуу иштеп баштаганбыз. Мен эксперт, Кундуз Таштанова продюсер болуп. Бүгүнкү күнгө чейин 1,5 жылдан ашык убакыт өттү. Ушунчалык көптөгөн ийгиликтерди жараттык, көптөгөн кыйынчылыктарды өткөрдүк башыбыздан. Бүгүн сиздер менен дал ошол экөөбүздүн ийгилик жолубуздагы кандай кыйынчылыктар, кандай ийгиликтер бизге кантип келди, ошолордун баары менен сиздерге айтып берем. Запрос жөнөттүм дейт, да. Азыр чакырам мен Кундуз Таштанованы. Менин эң күчтүү, эң сүйүктүү продюсерим Кундуз Таштанова. Азаматсыздар кошулуп баштай бериңиздер. Да, принимаю. Саламатсыздарбы? Кундуз Таштанова. Манаңа кандай? Кандайсыздар? Мен жакшы эле көрүнүп атамбы? Айланбай эле турабы? Мен чыктым, угулуп атат, мени көрүнүп атат. Да, мага угулуп атат. Сиздер да жазып коюңуздар. Кундуз жакшы эле угулуп жатабы сиздерге? Да, Кундуз. Биздин аудитория сени бардыгы эле тааныса керек, бирок ошентсе дагы өзүң жөнүндө бир сыйра тааныштырып өтүп, тааныбагандар да болушу мүмкүн да. Өзүң жөнүндө тааныштырып, жана ошондой эле продюсер деген ким? Ошол жөнүндө маалымат берсең. Анткени биздин Кыргызстанда продюсерди көбү билбегендер да болсо керек. Ошондуктан продюсер деген ким жана ал эмне кызмат аткарат? Ал эмне деген профессия? Ошол жөнүндө айтып берсең бизге кызыктуу. Рахмат баарыңыздарга. Комментарийлерди өчүрүп койсок болобу пока? Мага көрүнбөй атат да, улам отвлекается. Хорошо. Потом подключим, да? Кутман кеч баарыңыздарга, кандайсыздар? Так, мен жакшы эле көрүнүп атам, бул жакта. Давайте. Айланып атайбы. Айланып атабы? Мага жакшы көрүнгөн жок да. Сиздерге кандай көрүнүп атат? Мы комментарий выключили. Окей, Кутман кеч баарыңыздарга, кандайсыздар? Сиз менен, Заткан эже менен, жана Заткан эженин аудиториясы менен, подписчиктери менен, жана менин да подписчиктерим азыр кошулат экен. Баарыңыздарга ысык салам. Ушул кечте сиздер менен көрүшкөнүмө чын жүрөгүмөн кубанычтамын. Себеби дегенде эфирлерди өткөргөндү жакшы көрөм, бирок Заткан эже экөөбүз эфирди, мне кажется, биринчи жолу өткөрүп атат окшойбуз, Бул экинчи жыл болсо керек. Да, биз да бир жыл мурда өткөрсөк керек эле, Да. Өткөрүп өткөнбүз эфир. Бизге кандай десем, алгач өзүм жөнүндө тааныштыра кетейин. Менин атым Кундуз Таштанова, инфопродюсермин. Инфопродюсер деген бул ким? 33 жаштамын, 2 кыздын апасымын, Ысык көлдүн кызы болом жана Таласка турмушка чыкканмын. Жөнөкөй келинмин, кыргызымдын кызымын, жана кандай десем, мени өзгөчө өжөр айым дешет, эмгекчил айым дешет. Ушул нолдон баштап өзүмдү жана мыкты эксперттерди чыгарып, продюсер болуп ушундай иш алып келем. Азыркы учурда мен бир гана эксперт менен продюсерликте иштейм.
Бул Ызаткан эжеке, Ызаткан Жусупова менен иштейм, психолог айым менен. Андан сырткары дагы өзүмдүн насаатчылыгымда именно бизнесте, именно Инстаграмдан жылдыз болуп, курс ачып, өзүн чыгаруу максатында насаатчылыгым бар жана личный брендин түптөгөнгө, өзүнүн курсун алып чыкканга, Инстаграмдан сатууларды көбөйтүүгө, масштабка чыгарчу менин насаатчылыгым бар 2 айлык. Андан сырткары 1 жылдык и ошол СММ жаатында дагы курсум бар. Продюсер деген ким? Эмне үчүн азыр баардыгы ушундай инфопродюсер болгусу келип атат, ушундай престиждүү кесиптин ээси болгусу келип атышат. Азыр заман өзү ушундай экен. 1 ай, 2 ай, 3 ай окуп деле өзүн переквалификация кылып, мурдакыдай университеттерге барып 5 жылдап окуп эмес, 2 ай окуп, 1 ай окуп, ошол бат үйрөнгөн кесипти практика жүзүндө колдонуп, бат тез акча табуу максатында жашоо өзү, заман өзү ошондой болуп калды. Ошол эле эмне үчүн психологияга да запрос дагы көп болуп атат. Эмне үчүн азыр онлайндагы психологияны 2 айлап, 3 айлап, 4 айлап окушуп, практика кылып, анан чыгып атышат. Мунун баардыгы замандын талабына жараша. Эгерде мурун бизде кандай десем, бир кесиптин ээси болуш үчүн жылдап, 4 жылдап, 5 жылдап окусак, азыр адамдар эң болбоду дегенде Инстаграмын жөн эле алып барып, СММ жаатында алып барышып, ошол кесипти үйрөнүп алып, бирөөлөрдүн баракчаларын алып барса болот, кирешеге чыкса болот. Замандын талабына жараша азыр ушундай онлайнда дагы кесиптер пайда болуп атат. Продюсер деген сөз бул инфопродюсер, продюсерден алынган, то есть шоу бизнесте биз бир ырчы болобу, анын сыртында туруп, аны жылдыз кылып, личный брендин прокачка кылып, клиптерин тартып берип, ошол экспертти сатканды биз шоу бизнестеги продюсер деп тааныйбыз. Инфопродюсер ошол эле шоу бизнестен алынган сөз, бир гана бул эксперттерди, эксперт деген ким? Эксперт деген ырчы болбосу деле мүмкүн. Мисалы үчүн сиз ырчы эмессиз, бийчи эмессиз, сиз өзүңүздүн билимиңизди элге тартуулап, элге кызмат кылам деген инсандарды элге тартуулап, анын сатууларын көбөйтүп, командасын башкарып, ошондой эксперттин кандай десем, ошол командасын системага салып, иштеп аткан иштерин, жумуштарын бир бөлүгүн алып ошо жардамдашканга, себеби дегенде, мисалы үчүн сиз психолог болсоңуз, сиз элдер менен иштешиңиз керек, сиз ошол элге качественный билим беришиңиз керек, алар менен иштешип, өзүңүз окуп, ошо менен алек болуп атканда, сиздин команда туура багытта туруп, ошол команда сиздин курстарыңызды сатып, элдерге кызмат кылып, аларга суроо жооп берип, кураторлор, сатуу менеджерлери же болбосо ошол билимди көбүрөөк адамга таркатуу максатында, көбүрөөк адамдарга пайда берүү максатында иштеген чоң команданы башкарган менеджер, руководитель, помощник деп айтсак болот да. Продюсер бул больше организатор жана ошол сатууларды көбөйтүп, стратегия берген адам болуп эсептелет. Вот. Да, чындыгында Кундуз, биз ойлойт экенбиз да, мен ушул нерсени билсем эле, мен өзүмдүн билимиме таянып алып эле, мен ушуну билем, анан ушуну элдер билсе деп эле отура берген менен көп учурда биз ийгиликке жете албайт экенбиз. Чындыгында мен продюсер дегенде чындыгында Россиядан билип, ошол жактан продюсерлерди билип, демек мен алдыга жылыш үчүн мага продюсер керек турбайбы деп анан продюсер издеп баштагам да. Кундуз экөөбүз Кудайдын буйругу менен иштешип баштадык. Чындыгында биздин ийгиликтин 0,5% Кундуздан, 0,5% биздин сиздерге берип жаткан билимден. Мындайча айтканда, продюсер менен эксперттин чогуу алып кеткен билими ушунчалык пайдалуу болот экен да, ал жылганга, элге пайда бергенге. Ошон үчүн бул абдан, мен ойлойм, бул продюсерлик кесип бул ар бир экспертке керек депчи. Ошондуктан мен да бүгүнкү күндө Кундуз менин продюсерим болсо дагы, менде көп учурда Кундуздун мага берген тапшырмасында кыйынчылык болот. Ошондуктан мен Кундуздун сөзүнүн жарымынан түшүнө алайын деп, өзүмдүн жашоомду жеңилдетиш үчүн Кундузга барып, мен өзүм дагы бүгүнкү күндүн наставницасын окуп атам. Бул уже экинчи жолу окуп атканым, бир жылда мурун да окугам. Дагы барып окуп атам. Чындыгында бул профессия абдан пайдалуу жана эффективдүү болгондуктан сиздерге да сунуштамакмын. Бирок Кундуз, сиздерге ушул эле нерсени акысыз
мүмкүнчүлүк берүү максатында дагы өзү азыр айтып берет. Жакында тренингтерди өткөнү жатат. Ошол тренинг жөнүндө айтып берсең бизге. Рахмат. Мындай экен, негизи мен көп дайыма башка эксперттерге, өзүмдүн насаатчылыгымда жүргөн мыкты окуучуларымды тренингтерди уюштуруп, аларга организовать этип, организация кылып уюштуруп берип, адамдарды жылдыз кылып, ошо коркууларды жеңип, элдин астына чыгаргым келет экен. Өзгөчө сиздин дагы ошто тренинг болот деп эле мындай айтып коюп кылабыз деген организацияга жакын экенмин, бирок өзүмдүн жеке биринчи жолу ушундай тренингимди автордук өзүм 4 саат бою сүйлөгөн тренингимди биринчи жолу уюштуруп атам. Бул муну дагы акысыз кылып атам. Именно анкетаны толтурган айымдарды, регистрация кылган айымдарды чакырып атам, мырзаларды дагы. Бул жакта бул тренингде именно мисалы үчүн көбү кыргыз рынокто, кыргыз тилинде мыкты продюсерди табыш оор, чынын айтканда. Себеби дегенде бизде россиялыктар, орусиялык продюсерлер көп, күчтүүлөр көп, Казакстанда көп, бирок кыргыз тилинде, кыргыз айымдарга, кыргыз элине биздин менталитет менен дал келген. Биз мисалы үчүн кыргызча курстарды кыргыздар сатып алат. Кыргыздардын келиндерине, кыргыздарга кандай подход кылыш керек, аларга эмне тема кызыктуу, аларга эмне курс керек, алардын запросу эмнеде экенин билип, ошону сезип, мендей болуп, мендей болгон келин, жөнөкөй, мен деле жөнөкөй келинмин, кайын журтум бар, балдарым бар, андан сырткары иштешим керек. Ошого жараша, менталитетке жараша кыргыз рыногунда мындай топ инфопродюсерлерди мындай саналуу эле бар да, 1-2-3 эле деп койсок болот. Ошолор менен туура иштешкенди, кантип биз мисалы үчүн 1,5 жыл мурун, ушул даже 2 жылга бара жатат, иштеп баштаганда, ал кезде кыргыз тилинде, кыргыз рынокто инфопродюсерлер аз болчу өтө. Практик инфопродюсерлер аз. Алар мисалы үчүн продюсер эмне жумуш кылат, эксперт эмне жумуш кылат, көбү билчү эмес. Андан сырткары кандай договор менен иштешебиз. Мисалы үчүн көбү азыр бизге суроо берип атат, кантип 1,5-2 жылдан бери экөөң иштешип келе жатасың? Ушул ийгиликтерге, ушул миллиондук запусктарга, ушул чекти кантип көтөрүп атасыңар? Команда менен кантип иштейсиңер деп. То есть көп суроолор бар. Ошол суроолордун баардыгына мен ушул тренингимде жандуу, акысыз 4 саат бою айтып көрсөтүп, сиз дагы болосуз, жана канча деген фишкаларды үйрөтөм, запусктар тууралуу. Запуск деген эмне? Бул запуск деген курс чыгаруу, курсту кантип жазыш керек, аны ажиотаж берип кантип сатыш керек. Запуск деген бул ажиотаж, бул спрос. iPhone 15ти күткөдөй эле адамдарда сиздин курсуңузду туура күтүш керек. Ал курс жөн эле курс эмес, эптемей курс эмес, адамга, элге кызмат кылчу билим болуш керек. Ошол курсту окуп, адам жашоосун жакшыртып, трансформация кылып, таарынычтардан арылып, мисалы үчүн сиз торт жасаңыз, торт курсун чыгарсаңыз болот. Канча деген кыз келиндер ошону үйрөнүп, канча деген жакшы эмоцияларды бере аласыз. Ар бир адам өзү наставник, өзү курс ача алат, өзү продюсер боло алат. Эгерде өзүнүн жүзүн көрсөтпөй иштегиси келсе, же болбосо өзүн өзү продюсер болгусу келсе, мисалы үчүн сизден да чыккан или психология жатында жүргөн эксперттер аябай көп сурап атышпайбы? Мисалы үчүн продюсер издешипчи. Анан көбү ушул продюсер издегенде дагы мага продюсер бүт баарын кылып берет деп ойлошот экен. То есть мен эчтеке кылбайм, продюсер сатат, продюсер курсумду жазып берет, продюсер бүт кылат, сторисин алып барат, алы SMM, алы маркетолог, алы таргетолог, алы мобилограф. То есть продюсер бүт болуш керек да, кээ бирөөнүн ой жүгүртүүсүндө. Бирок ал андай эмес. Бул жакта партнерство деп коет, партнер. То есть бул бири-бириңерге эң биринчиден мүнөзүңөр дал келип, бири-бириңерди поддержка кылып, ар бирөөң именно ар бирөөң өзүңдүн нишаңды, жумушуңду жакшы билип сүйсөң, анда жакшы запусктар болот. Себеби дегенде азыр тренд 1+1 равно 11. То есть 1+1 барабар 11 деп саналат. Бул эмнени далилдейт? Бул сиз өзүңүз номер 1, сиз өзүңүздүн нишаңызда, партнерыңызда жакшы мыкты болуш керек номер 1, ошо биригип 11 болот. То есть бул жакта продюсер катары дагы өзүң дагы кыйын, өзүңдүн билимиңди жакшы билген, сүйгөн эксперт болсоң,
өзүнүн нишасын психолог болобу же торт сатабы, ошо тамактарды жакшы жасайбы, сүйүүсүн берип жасайбы, ошону жандуу үйрөтөбү, онлайн 10 миңден 20 миңден үйрөтөбү же офлайн үйрөтөбү же бир рецепттерди сатабы же каналга рецепт сатабы, ошону сүйүп күйүп бышкан жумушун продюсер менен иштешип, масштабка чыгып, личный брендин прокачка кылып, еще канча деген кыргыздын, башка улуттагы адамдардын эле элге кандай кызмат кыла алат, мисалы үчүн, туурабы? Бул жакта не только психолог эмес, торт жасайбы, арыктайбы, арыктоо марафону же немис тилин үйрөтөбү. Кстати, азыр аябай запрос экен, Германияга кеткендер көп экен, ошон үчүн немис тилин үйрөнгөндөр көп экен. Тилдер болобу, же болбосо кандай десем, ар кандай, ушунчалык азыр эми замандын талабы ушундай болуп атат, баардыгыбыз үйдөн отуруп онлайн үйрөнүп атабыз да. Үйдө отуруп тамак жазып атыппы, балдарыбызды бешикте кармап атыппы, ошол курсту көрүп, ошол билимдерди алып, ошол нерселерди жасап, анан көп нерсени үйрөнүп, жашообузга колдонуп атабыз. Азыр үйдө отуруп эле окуп өзгөргөн заман болуп атат. Өзгөргөндө биз баягыда өзүбүздүн мышлениябызды, ошол эле мен деле мисалы үчүн декретте отуруп, менен үйдө отуруп эле ошол жумушту баштаганмын. То есть кичинекей ийгиликтердин үстүнөн чоң анан ийгиликтерге талыкпас эмгек, билим аркылуу жетип келе жатабыз да. Сонун туура сен азыр айтып өттүң, көпчүлүгү может толук түшүнгөн жок. Продюсерликке кимдер окуса болот, алар кимдер үчүн? Айтып атпайсыңбы, тил, торт сатабы, эмне болот? Мисалы, базарда иштейсиңби, мындайча айтканда, өзүңдүн товарыңды да сатсаң болот, продюсерликтин жардамы менен, жана ошондой эле өзүңдүн услугаңды дагы, кандайдыр бир кызматыңды сатсаң дагы болот да. Ушуларды дагы кененирээк айтып кетсеңер, анткени биздин аудиторияда бардык сферадан адамдар бар да. Продюсер ким боло алат? Же болбосо ким үчүн да бул кесип? Продюсер ар бир адам боло алат. Любой 15 жаштан баштап, азыр биз мына Москвадан келдик, мен да ошол тренинг, конференцияларга катыштым. 15 жаштагы өспүрүмдөр 5 миллиондук запустар жасашат. Продюсер катары элестетиңиздер. Демек, бул кесипти 15 жаштан баштап, мен да азыр 49 жашка чейин окуган окуучулар бар насаатчылыкта. Бул узаткан эже эмес, узаткан же. Сиз 44 жаштасыз, 45-тесиз. И менин дагы наставничествомдо ушундай эжекелер бар. Жана бул жакта кеп даже бул жаш курагында эмес, кеп калоосунда. Демек, сиз гостто иштейсизби, бир башка жумушта иштейсизби, ал жактан чыкпай туруп, ушул жаңы онлайн мыкты спростогу кесиптин профессиясынын ээси болуп, параллельно иштей берсеңиз болот. Же болбосо, кандай десем, эгерде сиз өзүңүздү, жүзүңүздү көрсөтпөй иштегиңиз келсе, бул либо SMM болосуз, же болбосо продюсер болосуз. А продюсер болгондо сиз команда башкарасыз, сиз эксперт менен партнер болосуз. Мындай, мен продюсер болуп, мына биз Заткан эже экөөбүз Москвага барып келгидей, чогуу путешествияларга чыгасыңар, Москвага барасыңар тренингке, Ошко как минимум, башка шаарларга барып, ошол билимдер менен бири-бириңерге партнер болуп, жакшы иш алып барасыңар. Себеби дегенде, кыргызча кантип айтып койчу эле, бир дарак токой эмес, жалгыз дарак токой эмес дейт го. Масштаб дарак токой болбойт дейт, да. Масштабка чыгууда, кирешеңди көбөйтүүдө, запуск жазаарда адам жалгыз ошол нерсени кылыш оор экен. Адам адамдар менен адам болот экен, адам менен адамдардын ичинен өзгөрүлөт экен. Ошондуктан биз ошо адамдар менен жүрүп, анан адам болот экенбиз да. И масштабка чыкканда дагы, мисалы үчүн, эгер мыкты, мына Заткан эже, башканы айтпайлы, мына Заткан эже экөөбүздүн таргет жок, элди топтогон точка Абызды эсептеп, азыркы мына Заткан эжени көбү да таанып калды, кандай мындай билимдерди дагы мыкты берип атат. Демек, бул жакта продюсер катары любой каалоосу бар адам окуй алат. Эгерде сиз SMM IDC болуп окуп жүрсөңүз, продюсер боло аласыз. Потому что SMM эч качан мондай бир миллиондук запустарды жакшы кирешелерге чыга албайт. А сиз мыкты экспертти алып продюсер болсоңуз, анын доходун как минимум экөөң чогуу иштеп, сатып 50/50, 50%, же болбосо 40%, 30% алганга чейин
сиз кирешиңизди көтөрө аласыз. Эгерде сиз мыкты продюсер болсоңуз, ошончолук процентиңиз дагы кирешиңиз да көп болот. Анан үйдө отурган мамочкалар продюсер боло алат. Как минимум распаковка личности жасап акча таба алышат, прогрев жасай алышат, же болбосо ошол эксперт менен иштешип, анын курсун ачканга жардам берет. Бир эксперт менен иштейт, анын курсун жазышат, жазганы жардам берет, туура программасын түзүп, методологиясын, анын прогревтерин жазайт, анын распаковка личности жасайт. Бул эми биздин мындай бир терминдер, инсанды ачып, аны мисалы үчүн Заткан эже мага келгенде сторис алып барчу эмес такыр. Азыр мына сториске чыгып, сүйлөп, өзү алып барганы бул бардыгы, бул кандай десем, экөөбүздүн иштешкенибиздин мөмөлөрү да. Андан сырткары, мисалы үчүн СММ болуп окуп жүргөндөр продюсер боло алат, үйдө отургандар продюсер боло алат. Не только өзүнө продюсер боло алат, же болбосо өзүн чыгаргысы келбесе, башка мыкты экспертти алып, даже салонго барса, чачын жасаган айым болобу, же кашын жасаган, же болбосо тырмагын жасаган, же болбосо ошол эле тааныштарынан стоматолог болобу, башка болобу, анын личный брендин прокачка кылып, хоть врач болобу, хоть психолог болобу, же болбосо аны Инстаграм аркылуу клиент табып, өзү дагы издеп, кандай жолдор менен издейт экенин мен дагы айтып берем. Менде 25 способ бар, 25 жолу бар, кантип кардарды тапса болот. Ошонун баардыгын колдонуп, өзүнө кардар табып, же болбосо продюсер болуп иштебейм десе, өзүнө өзү продюсер болуп, өзүнүн курсун чыгарып, ошону элге тартуулаганды үйрөтөм. Себеби мен өзүм баспаган жолду үйрөтпөйм. Мен өзүм продюсер катары басып, өзүм курстарды ачып, провальный запусктарды жазап, каталарды кетирип, канча деген тажрыйбаны топтоп, көп ошол баскан жолдун баардыгын ушул проектке мен кошуп атам. Ошондуктан сиздер муну именно Империалда 8 октябрь ушул воскресеньяда саат 2ден баштап 6га чейин болот. Заткан эже болот. Мен өзүм баардыгын ошол кыргыз тилинде болот, баардыгын айтып берем. Ким региондо болсо, ким башка жактарда болсо, 10 октябрда менин чоң вебинарым болот. Бирок тренингке келгендерге мен аягына чейин тренингде отуруп, менин тренингимде болгонун баардыгына нулевой модулду мен акысыз доступка берем, кодовый сөз менен. Андан сырткары дагы көп дагы бир сюрприздерди даярдап атам. Ошол залдан эң разборду каалайм дегендер, бизде разбор деп именно ошол адамдын азыркы ситуациясын, кандай запросу бар, ошол элдин астынан прям разбор кылып берем запросуна жараша. Суроо жооптор болот, жандуу жолугушуу, бул баары бир жандуу жолугушуу. Ошондуктан баардыгыңыздарды ушул тренингке чакырам сөзсүз түрдө. Мага дирекке жазып, тренинг деп жазып, плюс деп жазып, анкетаны толтуруп, регистрация кылып келиңиздер сөзсүз түрдө, потому что кире бериште анкетаны толтурган регистрациядагы фамилиялар, номерлер менен биз адамдарды киргизебиз. Андан сырткары продюсерлик кесип дагы кимдерге, мисалы үчүн кээ бир эксперттер бар, өзүнүн кирешесин бөлүшкүсү келбейт. Анда дагы мисалы үчүн продюсердин кереги жок. Кайсыл убакта продюсердин кереги жок? Жаңы баштап атса, мисалы үчүн, мыкты продюсер нолдон баштап нолдон чыгып аткан экспертти алып чыгыш бир аз оорурак. Анын блогун раскачка кылыш керек. Мындайча айтканда, ага аудитория төптөш керек. Ал новичок болгондуктан ал эксперттүүлүгүн дагы да ишеним көрсөтүш керек элдерге. Демек, бул долгий процесс да, бул эми 2-3-4 айдын ичинде непрерывный жумушту кыла берип, тапчу нерсе да. Демек, ошол жаңыдан баштап аткан экспертке бир ассистенти менен, 2 ассистенти менен миллионго чейин или 500 миңге чейин продюсер жок иштей берсе болот. Себеби дегенде башында билимине короткон акчасын, рекламага, таргетке жана командага, чоң команданын кереги жок. Эгерде азыр бизди жаңы көрүп аткан эксперттер бар болсо, сиздерге менин кеңешим продюсер издеп эле продюсерден продюсерге секирбеген кереги жок. Колдон келсе, бир продюсер менен 4 айга, 6 айга чейин иштешсеңиздер болот. Экинчиси болсо, сиз жаңы баштап атсаңыз, өзүңүз ушул нерсени үйрөнүп алып, өзүңүз продюсер болсоңуз болот. Бул жакта өзүнүн плюстары бар, минустары бар. Эгерде
сизде кардарлар азырынча пока аз болсо, кейстер аз болсо, кейс деген эмне бул результаттар аз болсо, анда продюсери жок баштасаңыздар болот. Көлөм, жумуш, объем көбөйгөн сайын продюсердин дагы кереги болот. Продюсер кесибине любой бардыгы окуй алат. Мисалы үчүн сиз Изаткан эже продюсер менен иштегенде кандай жеңилдиктер бар сизге? Продюсер менен иштеген мен үчүн эң биринчи жеңилдик бул менин жумушумдун көпчүлүк бөлүгүн алып кетет. Орусча делегировать этип коюшат го, делегировать этем да. Анан мен көп чындыгында жолдорун билбейм, мага вот дал ошол мен билбеген жолдордун баардыгын мага Кундуз Таштанова көрсөтөт. Мисалы, кандай пост чыгарыш керек, кандай эфир өткөрүш керек, кандай мастер-класс, кандай тренинг, ошолордун баардыгынын негизги направлениясын мага Кундуз Таштанова көрсөтүп берет. Билимди баргандан кийин билимди көрсөтүш, адам келгенден кийин билим бериш уже ал менин жумушум да. Ошондуктан мен деле мындай деп сунуштамакмын да. Себеби мен жаңы баштап жатканда деле да 1-2-3 жылга чейин мен деле түшүнгөн эмесмин продюсер ким экенин. Бирок уже өзүмдүн билимиме уже ишенип, мен чындыгында мен бул билимди элге бергим келет дегенде анан кантип берем, кандай жол менен мен элге чыгам, элге кантип жеткирем да, кандай клиенттерди көбөйтүшүм керек дегенде вот ошондо анан мага продюсер керек экенин мен ошондо түшүнгөм да. Эгерде ал убакта эгерде менде мүмкүнчүлүк болсо мен окумакмын деле, бирок мен окуганга менде убакыт болгон дагы эмес да. Мен ошондо туура чечим кабыл алдым. Мен ага да окуп, ал жактан опыт топтоп, анан бул жактан өзүмдүн билимимден же мындайча айтканда бир бутун бул жакта алып калгандан көрө, мен лучше эң жакшы сапатта өзүмдүн психологиямды алып кетейин. Наставник менен, продюсер менен бул жагын алып кетсин деп ушундай чечим кабыл алам. Бүгүнкү күнгө чейин продюсер сен менен сага чейин дагы 1-2-3 айда иштештим окшойт. Все-таки продюсерлик билим жана продюсер менен иштешкен мен үчүн абдан ыңгайлуу да. Мен мисалы өзүмө да ыраазымын, сага да ыраазымын ушундай ийгиликтерди жаратып атканыбызга, чоң ийгиликтерди. Ооба, чынында мындай да, мына эле мисал келтирсек, психология жаатында окуп келсе азыр, жөнөкөй эксперт психология жаатында окуп келди дейли, же болбосо үйдө отуруп тортторду жакшы жазайт, же колунан бир нерсе келет, же кандайдыр бир билимдери бар, ошону курс кылып чыгарып элге тартуулаган келген биз жакта эфирде адамдар болсо, же болбосо бул записти көргөн адамдар болсо, курс кылып кантип алып чыгам деп туруп эле курс жаза берсе, курс жазыш оңой, бирок элге аны тартуулап, сатыш, туура алып баруу, ыраазы кылуу, аны упаковкалоо, аны ай сайын сатыш бул оңой иш эмес да. Чындап эле оңой иш эмес. Муну түшүнгөн адамдар түшүнөт. Анан бул жакта психологияны окуп келип эле анан эшикке чыгып эле кыйкырып мен мыкты психологмун келгиле деп ал адам албайт, кыйкыра албайт. Өзүн туура жолдору менен алып чыгып, эл каалаган нерсени тартуулап, ошол жөн эле 1000 сомдук курспу, 10 000 сомдук курспу же 100 000 сомдук курспу, туура продуктовая матрица деп коет. Мисалы үчүн эгерде сизге сиздин аккаунтка, инстаграмыңызга киргенде кантип ошол жактан элдер эмне үчүн сизден сатып алыш керек, ошол билимди кантип туура жеткириш керек, кайсыл аудиторияга арзаныраак, кымбатыраак, ортого эсептик курста эмне бериш керек, арзанда эмне бериш керек, кымбатта эмне бериш керек, көбү ошону туура билишпейт. Мисалы үчүн бир эле курс бир бүт билимин бүт берип салат, ал адам какап, чакап, ага даяр эмес болот. Ошол адамды туура алып кетүү, результатка жеткирүү эң негизгиси. Ошол келдиби, результатка жеткирүү, ага туура билим берүү, туура багыт берүү, бул дагы оңой эмес. Ошондуктан туура билимин салуу, ошол билимди элге тартуулоо, кандай период, сезонность деген бар. Мисалы үчүн курсту да туура жазыш керек, өзүнүн методологиясы болот. Методологияда бул эми тапшырмалар, куратор эмне жумуш кылат, продюсер эмне жумуш кылат, эксперт эмнени аткарат, ошонун баардыгын ушул тренингден келип билсеңиздер болот, суроо берсеңиздер болот. Бул жака комментарийлерди дагы включать этип коелу. Мисалы үчүн ар кандай суроолор болушу мүмкүн эфирдегилердин. Андан сырткары, эгерде биз аткарчу жумуш, мен аткарчу жумуш болсо, бул команданы туура багыттоо, туура кадр маселеси. Мисалы үчүн мен Изаткан эже
өздөрүнүн сабагын жакшы өткөрүш керек, билимин тартуулаш керек. Мен психолог эмесмин. Ар кандай суроо келсе, мен продюсер катары жооп берип, Заткан эженин ордуна туруп алып, из комментарий не включены. Заткан эженин ордуна туруп алып, мен жооп бере албайм, себеби менде андай билимдер жок. Бул жакта Кундуз суроо берип атышат, продюсер ар бир күнгө идея жазып береби? Мен жазып беремби Заткан эже же жок? Эгерде Кундуздун наставничествосунда Кундуз толук түшүнүк берет да, идеялар каяктан келет. Сиздер эгерде ар бир күнгө идея деп ойлонуп аткан болсоңуздар, Кундуз сиздерге жарым жылдык, 1 жылдык идеяны дароо эле каяктан алса болот, жолун көрсөтүп коет. Туурабы? Чынында? Ооба. Мындайда запусктун алдында чындап эле ар бир күн, ар бир жума бизде расписанный болот. Ооба. Мен комментарийлерди окуй албай атам, сиз окуп туруңуз. Ар бир запусктун астында ар бир жума ошол бесплатный мероприятие деп коет. Ошого чейинки күндөр албетте расписанный болот. Контент планды мен берем, темаларын берем, сториске идеялар, прогревтер кандай болот мен берем. Бирок аны Заткан эжеге бергенден экөөбүз отуруп алып жазабыз. Анан психологиялык жактан кандай билимдерди кошуш керек, ал жакка эмне деп айтыш керек. Мисалы үчүн анонимдик каттар келип атат. Бул дагы идея, же болбосо суроо берип атат да, там балдарым ичет, кыздарым турмушка чыкпай жатат, эмне болуп атат, кимде күнөөдө, кызым төрөбөй атат десе, мен буларга жооп бере албайм да, туурабы? Бул суроолорго контентти Заткан эже өзү жооп берет. Өзү рожает, она сама рожает, потому что это внутри нее, өзүнүн ичиндеги билимдери. Мен аларга жооп бере албайм. Эмне үчүн кыздары турмушка чыкпай жатат, же болбосо эмне үчүн там мындай болуп атат, ар кандай болуп атат дегендерди, мисалы үчүн, таарынычтардан арыла албай атам десем, ошо болгону элдин запросуна кандай тема болот, кандай контент болот, подводка, идея, сценарий, прогревы менден, аны воплощает эксперт. Мен Заткан эженин сторисине чыгып алып, ал үчүн алып бара албайм стористи, туурабы? Заткан эже мисалы үчүн Турцияга, башка жакка кетип калса, мен анын аркасынан жүрүп кечке снимать эте албайм. Демек, эксперттин энергиясы стористе болуш керек, сөзсүз түрдө. Анан бизде псевдопсихологдор да көбөйүп атат, кармадан коркпогон. Бул ар кандай эптеп-септеп бир 5000 10 000 курстарды окуп алып деле окуткандар бар. Бул туура эмес, бул туура келбейт. Андай чындап эле көп запрос түшөт. Андайлар менен мен туура көрбөйм, иштешкенди себедегенде элдин астына тартуулаганда туура нак диплому жок, сертификаты жок эксперт болсо, баары бир эртели кечпи ал билинип калат, үстүртөдөн билим болуп калат да. Ошондуктан твердый эксперт деп коет. Мисалы үчүн, сиз торт жасайсызбы же гүлдөрдү жасайсызбы, гүл өстүрөсүзбү? Азыр гүл боюнча да курстар чыгып атат. Гүл өстүрөсүзбү? Ошол кесибиңизди сүйүшүңүз керек. Ошол нерсени жакшы 100%, 200% билишиңиз керек. Калганын бул техникалык моменттер. Либо үйрөнөсүз ошону туура курс жазып сатканды. Каалайсызбы, каалабайсызбы, жашоодо сатканды да үйрөнүшүңүз керек. Мен 1000 прогрев жазып, ушинтип сатыш керек дегенде да, күндө дагы эксперт өзү дагы аны туура, жакшы үйрөнүп, анан тартуулайт, сатат. Мындайча айткандачы. Ошол идея боюнча распаковка личности, инсандык ачуу деп коет. Бул мен мондай бир тетрадь, таблица берем, 5 баракчалуу таблица. Андан сырткары экспертности деген бар, бул дагы чоң таблица. Ошол таблицаны ачып алып, инсандын ушул идеяларды, ошо распаковканы кылганда эле көп идеялар чыгат. Да, чындыгында. Тренинг качан болот? Дагы бир жолу кайталап койсок, тренинг 8 октябрда, ушул воскресенье күнү отелдин Достук отелиндеги Империал деген конференц залда болот. Саат 2ден баштап 6га чейин. Акысыз кирүү. Сиздерге азыр биз бул жактан анкетанын ссылкасын калтырабыз. Ошол анкетаны толтуруп эле келе берсеңиздер болот. Сөзсүз түрдө толтуруш керек болот. Анкета бул жакта дагы бир суроо бар экен. Эгер сатуу болбой калса, продюсер күнөөлүү болобу дейт. Продюсер сторис алып барабы?
продюсер СММщик алып барат. Мына бизди айта кетсем, биздин команда чоң, продюсер, мына эксперт, эң негизгиси бул экспертибиз. Себеби адам экспертке келет, экспертти тандайт. Анан оң тарабында продюсер турат, структурада, оң тарабында продюсер турат. Андан кийин SMM, Инстаграмда SMM жардам бериш керек, потому что психолог макет жасап кечке убактысын коротпош керек, монтаж жасап кечке коротпош керек убактысын. Ал себеби дегенде өзү сабактарын жакшы билиш керек, методология, медитациясын, практикаларын, окууларын, сабактарын жакшы өтүп, ошол окуучуларына жакшы билим берип, результат бериш керек. Демек, бардык техникалык жактын бардыгын бул продюсер командасы менен алып барат. SMM болобу, мындай да, жайкы эс алууда Заткан эжеден бардык SMM'ни баарын алып туруп, өзүнө сторис тапшырып койдум элем. Сторис алып барганды үйрөнүп кетти, сонун болупчу. Привычка уже. Анан эң негизгиси, продюсер башында сторис алып барыш керекпи? Жок, SMM адиси бар. Бирок мен ачыгын айтышым керек, менин жолумда кандай болгон? Башында баштап атканда 2 айлык келишим түзгөндө 10 000 фикс алгам. Фикс деген бул фиксированная оплата, бул анын серьезность деп коет. Чындап эле бул убакытка, жөн эле убакытка. Андан кийин за твое время, да, и процент. Мисалы үчүн сиз ошол экспертти алып чыгып, курсун жаздырып, же болбосо даяр курс болсо ошону саткандан 10, 20, 30, 40, 50% чейин ала аласыздар акча. Бул сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңызга жана канча процент эксперт төлөгөнгө даяр экенин билдирет. Эгерде 70% эксперт алып сизге 30% берем десе, демек 70% сенде жоопкерчилик дегенди билдирет. Сен көбүрөөк алып атасыңбы? Жоопкерчилик сенде көбүрөөк деп айтышыңыз керек. Эгерде сиз реклама кетирип, мындай да, биринчи биз таргетке дагы көп акча коротчу эмеспиз. Биз бекер акысыз жолдор менен аудиторияны топтошубуз. Бул ошол өзүнүн методдору бар, анын бардыгын мен өзүм айтып берем. Акысыз, то есть минимальный бюджет менен, анан кимдин рекламасы таргетке кетип реклама болуп атса, ошол расход, негизи расход ошол на рекламу эксперттен болуш керек да, чынын айткандачы. Себеби дегенде, эгерде сиз аны менен 2 айга келишим түзүп, 2 айдан кийин ал сиз менен иштешпей коем десе, анан көп акча рекламага кетип калса, анын аудиториясы, анын инстаграмы, анын жүзү реклама болуп атат, чынындачы. Анан анын аты чыгып атат. Сиз анын аркасында бүт энергияңызды, убактыңызды арнап, аны менен чыгарасыз. Же болбосо продюсер болбойм десеңиз, өзүңүзгө өзүңүз сам себе продюсер. Мен өзүм продюсермин. Менде продюсер жок. Көрдүңүздөрбү? Бирок ошончо жумушум көп. Мен тапкан акчамды процент бөлүшпөйм, командамды өзүм башкарам, бирок ошончо менде жумуш көп болот. А эгерде менде продюсер болот, жарымын ал, жарымын мен кылам деп ушинтип иштешсем, же болбосо мен Казакстанга масштаб кылгым келет, же болбосо дагы да масштабка чыккым келет, продюсер менен иштешким келет десе, анда мен да продюсер алып, ага ошо жарым жумушту бөлсөм болот. Ал менен эле сүйлөшөм, калган жумушту ал аткарыш керек кайсы бир учурда. Жана бул жакта продюсер акча төлөйбү? Жок, договор түзүп атканда сиз дагы аны эң биринчиси ахватын сурашыңыз керек. Стористе канча адам көрөт? Инстаграмы канча экен? Өзү Инстаграмды алып барабы? Сиздин тилди алабы? Экөөңөр бир багытта, бир сизде дагы интерес, мотивация болуш үчүн сизден дагы канча бир доля процент алсаңыз, сиз дагы жанталашасыз да, сиз да жанталашасыз, сиз дагы анын курсун сатканга аракет жасайсыз. Демек, бул жакта сизге да выгодно, ага да выгодно болуш керек да. Ошондо экөөңөр жакшы иштейсиңер. Жана эң биринчиси бул өзүңөр бири-бириңерди жакшы түшүнүү. То есть ар кандай случайлар болот запускдачы. Сатуулар аз болуп калса, демек касаниялар аз жазылып калды. Ар кандай методдор бар. Бул жакта эми аябай көп да, бул кесиптин туура запуска кантип даярданыш керек. Эгерде жаңыдан баштап аткан эксперт болсо, как минимум 2 ай даярданыш керек. 2 ай аудиториянын ишенимин арттырыш керек. Бул акысыз дагы жолдор, акылуу да жолдор. Демек, сиз азыр үйүңүздүн астында киоск, магазин ачып атсаңыз, сиз аны раскрутка кылганы, аны элге таанытканы, ишин жасаганы, баннер илгени, акча коротобуз да, ошондой эле ал экспертке фотосессияга, мобилографка, тияка, бияка акча кетет.
Да. Демек мен мындай айтып кетем да, кайсыл учурда прям точно вопрос болсо мен ошол жака сизге даже разбор кылып бере алам. То есть мындай кыл, тигиндей кыл деп айтып бере алам. Именно ошол разборлор болот, семинар, тренингде ошол жактага келгенде дагы ал жактан дагы сурооңуздарды толук практика жүзүндө көрсөңүздөр болот, Ооба, разбор болот. Каалоочуларды ошол суроо жооп болот тренингдин алкагында. Тренингде ошо разбор суроо болуп, менин ситуациям мындай болуп атат, сата албай атам или мындай да. Эң оңой формула средний охват умножить на средний чек, это равно запуск. Охваты чоң болуп, просмотрлар жакшы болуп, экспертти эл жакшы көрүп, кабыл алып, билими күчтүү болсо экспертти, анда сатуу элементтерин күчөтүп, реклама, сатуулукту, триггерлер жана башка нерсенин баарын күчөтүп, анан жакшы запуск кылсаңар болот. Эгерде сиздики эптеп эле бир элге курс сатуу болсо, анда дальше өспөй каласыңар да. Да. Жакшы продукт болуш керек. Сен күчтүү болосуң качан продуктуң, инфопродуктуң күчтүү болгондо, курсуң мыкты болгондо, сен ошол ишти эң биринчиден элге кызмат кылып, элге тартуулагым келет деген жакшы ниет менен окутканда, сөзсүз сонун результаттар да болот. И ошол бир разы болуп батасын берип кеткен окуучу сага 5-өн 20 алып келет. Да, сонун азаматсың. Чындыгында Кундуздун тажрыйбасы аябай эле чоң. Тем более экөөбүз 1,5 жылдан бери кандай гана запусктарды жасап, кандай гана нерселерди башыбыздан өткөргөн жокпуз, продюсерлик жактан дагы и башкаларды окуткан жактан дагы Кундуз бүгүнкү күнгө чейин биз азыр канчанчы потогуңду окуп атабыз? Канча поток болду наставничество? Насаатчылыгымдын азыр 10-чу потогу 300дөй насаатчылыктан окуучу чыгардым. Андан сырткары бул общий 6000дей окуучу СММ жаатында ушундай чыгардым. Анан продюсер практик катары, наставник катары бардык ошол суроолорго дагы тренингден дагы жана менин баракчама негизи катталып, личкама тренинг плюс деп койсо, мен анкетаны берем. Ошол анкета аркылуу менин менеджерлерим сиздерге байланышып чакырышат, регистрация кылышат. Демек, жандуу бул 4 сааттык жандуу баарды бир мындай өзүнүн көп билимдерин камтып, мен өзүмдүн ошол 3 жылдык тажрыйбамды топтогон баардык суроолорго жооп бергенге, жандуу бетме бет ар суроо болсо, ошол суроолорго жооп бергенге даярмын. Тренингдин именно суроо жооп бөлүгүндө. Дагы суроолор барбы? Сонун, да. Продюсер сторис алып барабы дегенге жооп бердик, онлайн курс болобу? Өз курсун жазууну үйрөнүш үчүн дейт. Ооба, ушул тренингке келсеңиздер, мен сиздерге жаңы проектимди презентация кылам. Да, азыр курс жазам дегендер көп, продюсер болом жана именно курс жазуу боюнча, продюсерлик кесип боюнча, же болбосо өзүнө өзү эч кимге продюсер болбой, өзүн өзү самозапуск кылып, өзүм продюсер болом, өзүм курсум чыгарам дегендерге дагы багышталган тренинг болот. Себеби дегенде, мисалы үчүн кээ бирөө продюсер менен иштешкиси келбейт, өзү кылгысы келет, команданы башкарып, ошондой айымдарга дагы, ошондой мырзаларга дагы бул туура келчү тренинг. Да, сонун азаматсың. Кундуз, баштапкы продюсер кантип коркпой баштап кетүү керек дейт. Мындай да, мен өзүмдүн окуучуларыма даже мына көчө эле мага Канзада жазды, блогер 50 000 подписчиги бар, жандуу, живой. Андан сырткары дагы мындай мага күндө кайрылышат. Анан мен азыр чындап убактым жок болгондуктан, проекттер көп болгондуктан, сунуштар аябай көп түшөт. Ошонун баардыгын мен өзүмдүн окуучуларыма берем. База, мисалы үчүн мен сториске чыгып, именно ушундай Google анкетаны толтуруп, мен окуучуларымды продюсер катары аласыздарбы деп сөзсүз түрдө мен поддержка кылам. Именно ошондой нерсени, же болбосо мага келген продюсерликке келген запросторду өзүмдүн окуучуларыма бергенге аракет кыламын. Мунун баардыгы абсолютно бесплатно, бепбекер. Именно мага келген кыздарымды сөзсүз түрдө колдойм. Эмнеден коркпош керек?
коркуу сезими кетпейт да. Сен коркпосоң дагы кыла беришиң керек да. Стористен чыккандан корксоң дагы, хотя бы өзүңдү көрсөтпөсөң дагы кадр мындай өзүңдү көрсөтпөй мынтип айлантып алып сүйлөп, сүрөттөрдү чыгарып, текст формат. Башында продюсер мындай да, башталгыч продюсер сразу эле блогер, миллионник или мыкты экспертке барса, алар эми ал менен иштешкиси келбейт. Бул чындык. Демек, сен эми жаңы баштап атсаң, жаңы баштап аткан эксперт менен айт. Мына мен окуп атам, мен да практика кылгым келет. Мен окуп атам, мен ушул билимдерди колдонуп, сизге бардык күчүмдү жумшап, жакшы кейс чыгаргым келет, иштешип көрбөйлүкпү. Ал дагы жаңы баштап аткан эксперт болуп, жаңы окуп келсе, балким мындай уже эле жакшы эксперт болуп деле макул десе, балки коркпой эле жазап иштешиңиз керек. Бири-бириңерди түшүнүшүңөр керек. Анан претензияны бири-бириңерге койбой, сен муну кылдың дебей, жакшы мүнөзүңөр менен уважительный отношение, сый урматты сактап, субординация, границаны сактап, жакшы иш алып барсаңыздар болот. Мен ошондой комун. Бизде очень дипломатично, у нас нету хайпа, у нас нету черного пиара. То есть я за экологичный рост, экологичную репутацию. Да. Для меня очень важно, для меня, для моих экспертов важно экологично расти и держать вот эту планку, да. Вот. Коркпоңуз, эң негизгиси кыла бериңиз, и договордо бүт баарын жазып, договор берем. Ошо договор менен дагы туура иштешкенди үйрөнүшүңүз керек. Себеби дегенде, мындай да, кээ бирөө продюсер менен иштеп баштап, анан фотосессия кылып, таргетке кеткен акчаны, же болбосо да бир нерселерди кылып, анан көбү бизде Кыргызстанда мындай кандай иштейт деп иш алып барат билбейт, тажрыйбалуу практик продюсерлер аз, чындап эле. И ошол кантип иштеш керек, анын баардыгын мен уже тренингде айтып берем, баардыгын жолдорун, договор кантип көрүнүп турат, жана башканын баардыгын айтып берем. Да, сон. Өтө сон. Ызаткан жаганда сиз күчтүү психолог шакирт алып үйрөтөсүзбү, насаатчылык. Бизде азыр ушул учурда талдоо чебери курсу жүрүп жатат. Бирок ал талдоо чебери курсуна келиш үчүн сиздер сөзсүз түрдө биринчи уровень трансформация курсун өтүп алсаңыз болот. Биздин трансформация курсубуз буюрса жакында башталат. Ал боюнча да толук маалымат беребиз. Эгерде сизге насаатчылык кызыктуу болуп, курс кызыктуу болуп жаткан болсо, анда менин директиме жазыңыз, биз сизге толук маалыматты байланышып беребиз. Так, туура айтасың, практикага болуу керек. Да, чындыгында практика жана практика өтө сонун. Кандай сабак болот дейт. Сабак болот, сабак биздин именно продюсерлик боюнча жана насаатчылык боюнча. Саламатсыздарбы? Курс эмес, товар саткандар үчүн продюсер керекпи? Эң сонун суроо, ошого да жооп берсеңер. Бизде мындай да, Кундуз. Мисалы, менин насаатчылыгымда психологияга дагы, бизнесмендер үчүн дагы психология бар да. Ал жака чындыгында көптөгөн бизнесмендер келишет да, алардын бири Дордойдо товар сатат, бири швейн цехи бар, бири жанагындай сетевой компанияда иштейт, бири психолог, бири тил менен ушундай түрдүү да. Мен ошолордун баардыгын айтам да. Туура силер психология менен өзүңөрдү колдоп атасыңар, страхтарыңарды жеңип атасыңар, блоктордон арылып атасыңар. Бирок силерге все-таки продюсерлик жана наставничествону окушуңар керек деп мен дайыма баардыгына тең именно ушул продюсерликти сунуштайм. Анткени мен жашоомдо өзүм дагы көрдүм, опытымдан көрдүм, башымдан өткөрдүм. Бир эле билим менен эле же ошол эле товарымды алып эле, менин товарым өтө сонун деп отура берген болбойт экен. Именно ошол жолду элге жеткирген, ошол нерсенин баалуулугун дал ушул продюсерлик кесип алып барат, жеткирет экен да. Ошондуктан азыр Кундуз тараптан дагы жооп уксак. Ооба, себеби дегенде азыр өзү сиздер көргөндөй эле офлайн бизнес, соода саттык магазин, дүкөн болгондо дагы азыр личный бренд деп коет да. Өздүк бренд, өзүнүн атын чыгарат. Онлайн, офлайн болобу, ошо офлайн бизнесин дагы дүкөнү болобу, же магазини болобу, ошону дагы онлайн дагы күчөтүп, онлайнда ошол өзүнүн
баалуулуктарын айтып берип, мисалы үчүн мага мына сиздерге Ызаткан Жусупова жакса, Ызаткан эже эмне гана кылбасын, жактырып силер сатып алга саласыздар. Демек анын өзүнүн аты, баалуулуктары ачылган Инстаграмында. Эгерде мага, мисалы үчүн мага бир айым жакса, ал блогер болобу, Инстаграмдан чыгып бир нерсе, ой ушундай көйнөк алгыла десе, мен аны жактырып ал көйнөгүн ала берем. Себеби ал анын көйнөгү болот же анын косметикасы болот. Демек заман өзү ошондой болуп атат. Мен ал айымга жазылып, катталып, стористин көрүп атканда ал менден сатып ал, купи деген күндө дагы ошол жакшынакай көйнөгүн көрсөтүп, сумкасын көрсөтүп алып жүрсө, мен уже эле мага сатпаса деле алгым келип баштайт экен да. Демек подача, демек онлайнда, мисалы үчүн биз үйдө эле отуруп, ушуна карасаңыздар, мына сиздер үйүңүздөрдө отурасыздар, кээ бир айылда, региондордо, башка өлкөдө и бизди көргөнү, биз менен сүйлөшкөнү мүмкүнчүлүктүү сүйлөп атат. Бул абдан сонунда, туурабы? Азыр заман өзү ошондой болуп атат. Демек онлайнды күчөтүшүбүз керек. Биз дагы өзүбүз блогер болобузбу же өзүбүздүн баракчабызды алып барбай башкаларды чыгаргыбыз келеби, индивидуально бир эксперт менен иштегибиз келеби, балким сиз дагы өзүңүзгө курс ачкыңыз келет, балким сиз дагы мыкты стоматологдубу же педиатрдыбы, врачтыбы, анын личный брендин, өздүк брендин күчөтүп, консультацияларына көп очередтерди түзүп берип, аны мыкты элге тартуулап, ал жакшы эксперт болсо аны элге тартуулап, же болбосо өзүңүздүн курсуңузду алып чыгып, же өзүңүздү алып чыкканы жардам берүүчү тренинг болот. Ал жакта дагы көп дагы сырларды айтылат, бүт программа менен болот бардыгы. Ошондуктан баарыңыздарды воскресенье күнү саат 2-де Империал, то есть Достук мейманканасында, Империал рестораны, Империал бизнес холл 2-этаждан баарыңыздарды күтөм. Себеби дегенде орундар чектелүү, кирүү акысыз, бирок ошончо билимдер менен, ошончо энергия менен кетесиздер, жана мен менен жандуу жолугуу болот, жана Ызаткан эже экөөбүздүн дагы ошо 1,5 жылдагы бардык фишкалар, секреттерди дагы ачабыз. Кантип ушинтип ийгиликти алып келе жатабыз ишти, жана кантип ушул ийгиликке кандай каталарды дагы, биз дагы ката кетирбеген адам болбойт экен. Мы живы, мы ошибаемся настолько, насколько мы живы дейт экен. То есть адам пока тирүү болсо ошончо ката кетирет экен. Бул нормалдуу көрүнүш экен. Биз да каталарды кетиргенбиз, биз дагы ар кандай ситуациядан чыкканбыз, бирок ошол ситуацияда ошол урушуп, же болбосо бир нерсе талашкан учурлар болгон эмес. Демек ошол балансты кантип сактаганбыз, бизге эмне жардам берген, жана канча процент пайызда биз иштейбиз, ошонун бардыгын тренингден айтып берем. Да, рахмат. Кундуз, бул жерде акыркы сураанда жыйынтыктап баштайлы. Алыстагылар кантип катышабыз конференцияга дейт. Ушул жөнүндө дагы айтып кетсең. Мындай, ооба мен билем, что айылдан, региондон, башка жактардан дагы өтө көп катталуучулар бар. Сиздерге дагы онлайнда көп болгондуктан мен 10 октябрда өзүмдүн вебинарым болот. Ал түз эфир эмес, ал отдельный вебинар деп коет. Ошондуктан мага ошол анкетагында толтуруп, мага катталып, личкама жаза бериңиздер, тренинг деп. Онлайнда ошо 10 октябрда болчу вебинарга катышасыздар, бирок жандуу келгендерге гана мен биринчи модульга доступ беремин. Менин жаңы инфопродуктумду ошол жактан презентация кылам. Ошол жакта бардыгын бүт айтып берем, жана сиздерге аябай выгодный сунуш болот. Андан сырткары дагы мен менен жандуу 4 сааттык жолугуу болот. Өзүңүздүн суроо жоопторуңуздарды ала аласыздар, жана ушул Ызаткан эже дагы келет. Ызаткан эже дагы сөзсүз түрдө ал жакта сүйлөйт, кейсин көрсөтөм. Кантип ушундай ийгиликтерге, миллиондук запустарга, ушул ийгиликтүү кантип продюсер менен иштешкендик бизге аябай жакшы результаттарды берип атат. Кантип результат жаратса болот, жана кайсыл учурда продюсер менен эксперт ошо договорду да көрсөтөм, пример силерге. Андан сырткары биздин келишим кандай экен, ошол жактан айтып берем баарын. Төкпөй чачпай. Ошондуктан баарыңыздарды 8 октябрь ушул воскресеньеда саат 2-де Империалда мен жана менин командам сиздерди кучак жайып баарыбыз күтүп алабыз. Ал жакта сиздерге катышкандарга сөзсүз түрдө сонун белектер сөзсүз гарантия менен берилет.
Рахмат, чындыгында бул жакта дагы көптөгөн суроолор бар экен. Эгерде онлайн алыштан болгон болсоңуздар, анда записи көрүңүздөр. Жана Белла Стелла деп Кундуз Таштанованын аккаунтуна өтүп, ошол жака подписка болуп, ошол жактан толук маалыматтарды алсаңыздар болот. Жана именно ошол тренингке келиш үчүн Кундуз Таштанованын директине жазып, ал жактан анкета толтуруп, сөзсүз түрдө тренингке келиңдер. Биз сиздерди күтөбүз. Алдыда сиздерди чындыгында продюсерлик кесипте абдан чоң ийгиликтер күтүп турат. Анткени мен буга ишенем. Мен өзүм ушул жолду басып өттүм биргеликте Кундуз Таштанова менен. Барыңыздарга рахмат. Биз менен чогуу 1 саат бою чогуу болгонуңуздар үчүн экөөбүз тең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жакшы турыңуздар. Рахмат Кундуз ага. Рахмат, барыңыздарга рахмат. Терең ыраазычылык билдирем. Сөзсүз түрдө катталыңыздар. Себеби дегенде онунда сиздерге дагы сонун онлайндагы биздин кечебиз болот. Сиздер дагы ушинтип продюсер болуп, Узаткан эжедей болгон мыкты эксперттер менен иштешип, престижный продюсер болуп, Узаткан эжедей болуп, ушинтип эки жака Москвага, Ошко сонун тренингтерди уюштуруп, биргеликте ийгиликке жетиңиздер. Эч качан кеч эмес жаңы кесипке ээ болгону. Ошондуктан сөзсүз түрдө жумушуңуздан кетип калып эмес, параллельно ушул нерсени көрүп окуп, 2 ай, 1 ай, өзүңүз билесиз, жакынкы тренингде анан сонун ийгиликтерге жете берсеңиздер болот. Барыңыздарды жакшы көрөм. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Узаткан эже, сизге дагы ыраазычылык билдирем. Рахмат. Барыңыздарга түнүңүздөр бейпил болсун.